Тең укук жана жаңы мүмкүнчүлүктөр үчүн жашооңузду башкача баштаңыз. Дал ушундай ураандар менен көзү азиз жарандар тынчтык маршын өткөрүштү. Жөө жүрүш Эркиндик бульвары менен Бөкөнбаев көчөсүнүн кесилишинен башталып, Борбордук аянтка чейин келишти. Эң акыркы чекит Манас проспектиси менен Киев көчөсүнүн кесилишинде орун алды. Тынчтык маршынын негизги максаты азиздер жөнөкөй жарандар менен бирдей укукка ээ экенин коомчулукка жеткирүү. Башкалар менен тең укуктуулукка үндөйт. Бул майып, бул баягыдай деп эме кылбайчы, бөлбөй. Биз үчүн мындай эме жүрүштөн эле сырткары азыр иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар, ар кандай окууларга мүмкүнчүлүктөр бар. Эме мамлекет тарабынан атайын квота бөлүнгөн. Мисалы массажга ар жылы ошо көз азиздерге квота берилет да, 10 кишиге бекер окуйт. Бул фестиваль жарандардын, көрүүсү начар адамдардын жашоосу тууралуу маалымдуулугун жогорулатуу жана алардын коомдун жашоосуна активдүү аралашуусуна көмөк көрсөтүү максатында уюштурулган. Жөө жүрүштүн катышуучуларынын айтымында көз азиздер шаар ичинде бир катар кыйынчылыктарга туш болот. Маселен, керектүү транспортты табуу, кандайдыр бир мекеме ишканаларга кирүү, таксиге буйртма берүү кыйын. Бул жана башка тоскоолдуктарга карабастан көптөгөн бейиктиктерди багындыргандар бар. Алардын арасында паратриатлон жана каратэ боюнча дүйнө чемпиондорун белгилей кетүү керек. Я завоевала Кубок мира, серебро. Мен паратриатлон боюнча күмүш байгени багындыргам. Учурда мен спорттун бул түрү боюнча чемпионмун. Мен спортко 2020-жылдан баштап келдим. Мындан тышкары мен сууда сүзүү менен алектенем. Спорт бул дени сак жашоо образы. Албетте бир катар кыйынчылыктар жок эмес. Мисалы, лифтке түшүүдө, бир мекеменин ичине кирүүдө көз азиздерге шарттар каралган эмес. Фестивалдын алкагында окутуу жана спорттук иш-чаралар өттү. Анда коноктор брайль системасында жазуунун негиздерин үйрөнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле тандемдик велосипед тебүү, пара атлетчилер менен бирге чуркоо жана азиз дзюдочулар менен мелдеш уюштурулган. Бүгүн марштын эмне үчүн көчөдө өткөзгөнүбүздүн себеби биз элге, коомчулукка биз дагы барбыз. Биз дагы ушул коомдун бир мүчөсүбүз. Биз дагы ушул коомдо өз ордубуз бар. Коомдо түзүлүп аткан мүмкүнчүлүктөр тең болуш керек. Коомдо түзүлүп аткан жагдайларда ар дайым ушул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, ошолордун ичинде көз азиз кишилердин талаптары да сакталыш керек деп ошон үчүн элге чыктык. Фестиваль конференция менен аяктады. Анда азиздердин толук кандуу жашоого ыңгайлашуусуна шарт түзүү жана аларды заманбап коомго тартуунун өзгөчөлүктөрү талкууланды. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.